Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Соп ишти кылып калууга Аллах Таалам бизге насип кылды, жеңилдик кылды, тауфик берди, ийгилик берди. Мына ошол нерсеге биз Аллах Тааламды мактайбыз, Аллахка шүгүр кылабыз. Ушундай ибадатка, жакшылыкка жетүүгө бизге жардам берди Аллах Таалам. Аллахтын жардамы, тауфики, ийгилиги болбосо эч нерсе ишке ашпайт. Худ сүрөсүндө айткандай 88 аятта: "Ва ма тауфики илля биллахи алейхи таваккалту ва илейхи униб." Менин ар бир ийгилигим тек гана Аллах менен гана болот. Аллахка гана таянам, өзүнө гана кайтам. Аллах Тааламга көп шүгүр айталы. Ушундай ден соолукка, жакшылыкка, тынчтыкка, ибадатты аягына чейин аткарууга бизге мүмкүнчүлүк берген Аллахка шүгүр айтабыз. Аллахтан үмүт кылабыз, суранабыз, кичине болсо да амалдарыбызды кабыл кылса экен деп. Иннама ятакаббалуллаху минал муттакин. Аллах Таалам айткандай, чындыгында таква адамдардын гана амалын Аллах Таалам кабыл кылат. Аллах Таалам баарыбызды таквалардан, буйругун аткаргандардан, тыйгандан, тыйылгандардан, шүгүр кылган, сөзүн угуп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ээрчип, моюн сунган пенделерден кыла көрсүн. Урматтуу бир тууган мусулман. Мына ушул айт бул чоң майрам мусулмандардын. Бул майрамдоо менен Аллахка баш ийип, шүгүр кылып, сүйүнүп, кубанабыз. Ушунун өзү Аллахка жакындоо чоң ибадат. Айтка тиешелүү кээ бир сүннөт амалдарды эскерип кетели. Биринчиси, мына эртең айт деген күнү, бүгүн шамдан баштап убакыт кирет. Ошол күндөн баштап такбир айтуу. Аллах Таалам Куранда Бакара сүрөсүнүн 185 аятында айткандай: "Вали тукмилул айддата вали тукаббируллаха ала ма хадакум ва лааллакум ташкурун." Орозо санакты толук кылууңар, Аллах Таалам силерди туура жолго салган үчүн, Аллахты улуктап даңазалашыңар үчүн жана шүгүр кылгыла дейт. Күн баткандан баштап имамга жолукканга чейин, имамга уйганга чейин Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд деп 3 жолудан айта беребиз. Бир нече сыйгалары бар. Аллаху акбар, Аллаху акбар деп 3 жолда ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд деп айтса болот. Мындай да тигиндей да. Салафы солихиндер базарларда да, үй бүлөсүндө бала чакасы менен дагы, эштен дагы үндөрүн чыгарып эле айтып жүргөн. Ал эми аялдар үнү чыгарып айтпайт. Мына ушул сүннөттү биз аткарайлы туугандар. Ибн Шихаб Зухри айтат: "Канан нас юкаббируна мунду яхруджуна мин буютихим хатта ядхулул имам." Ал кезде адамдар үйүнөн чыккандан баштап, баягы намазга, жамаатка кошулганга чейин, имам келгенге чейин айтар эле дейт. Аллах Тааланы мактап, даңктап, улуктап, Аллахка шүгүр айтып, даңазалоо. Эң көп таркалган ошол Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд. Экинчиси, ошол айт күнүндө намазга гусул алып баруу. Гусул алып, жуунуп баруу. Имам Навави айтат: "Бардык алымдар бир ооздон келишип, бул нерсе айт намазга барууда алдында гусул алуу мустахаб амалдан." Ибн Умар кана яхтасил яумал фитр, уна улуу сахаба, муаттада келет. Айт намазда, ороз айтта жуунуп, анан барар эле. Бул экинчи сүннөт, экинчи мустахаб амал. Үчүнчүсү, ошол айт намазына чейин фитр садаканы берип калуу. Себеби айттан кийин бере турган болсо, ал садака фитр болуп саналбайт. Же айт намазынын алдында, же ага 1-2 күн калганда берип койсо болот. Ибн Аббастан келгенде: "Ман аддаха кобла сола фахуа зака макбула, ва ман аддаха ба'да сола фахуа садака мина садакат." Кимде ким намазга чейин берген болсо, ал кабыл болгон фитр садака болот. Ал эми намаздан кийин берип койсо, ал жалпы эле жөн эле садака болуп калат. Фитр садака болуп саналбайт. Фитр садаканын сообун албайт. Фитр садаканы берүү менен орозодогу кемчиликтерди, ушу сооп амалды толуктоо, көп артыкчылыктар бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошого буйруган. Байы, кедейи дебей, бардыгы чыгарат акыбалына жараша. Бири кымбат продуктылардан мейистен болобу, ушинтип чыгарса, бири ундан кылып, адам башына 3 килограммдан айланат. Ошону кедей кембагалдарга таркатып коюу. 4-үнчү сүннөт амал айтка тиешелүү. Айт намазга чыгаардын алдында бир нерсе ооз тийип кетүү, хурмадан жеп кетүү, ач карын бар болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухариде келген хадисте Анас ибн Маликтен
Qala aytты: "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yaghdu yawmal fitri hatta ya'kula tamarat." Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ayt gününde çıkpaç ele bir neçe kurma jemeyinçe deydi. Ошону мындай так санда жечи эле дейт. Бул деген сөз курбан айтта мисалы ач карын барсаңыз, ал эми ороз айтта бир нерсе жеп барасыз. Эгер курма жок болсо, башка нерсе менен деле ооз тийип, айтор ачка барбаш керек. Ибн Хажар айткандай, бул дагы бир белги. Таква болом деп кебелер дагы да ачкачылыкта жүрбөстөн айт күндө айттай Аллахтын буйругун шашылып ишке ашырып, бул күн майрам күн, оозу ачык күн, Аллахка жакындай турган күн, башка убакта оозубузду жаап, тамак жебей жакындай турган болсок, айт күнү тамак жеп Аллах таалага жакындайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жолу бизге ушундай. 5-чи сүннөт амал: айт намазга барарда адам жакшы кийимин кийүү, жакшы миск себинүү. Бул дагы сүннөттөрдөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам көргөн. Ибн Умар жакшы бир кийим алып, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга көргөзгөн ушуну айтка кийип барууну. Бирок ал кийим жибектен болуп калгандыктан, жибекем бул эркектерге тыюу салынат, ошону тыйган. Айт намазга кийимди тыйган эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ушул айтка, жумага кийген жакшы кийими бар болгон. Ошону кийген. Анан жаңы кийим деп түшүнө албайлы да. Үйүңүздөгү эң жакшы кийимиңиз кайсыл? Таза, ошону кийсеңиз туура болот. Айт күндө сөзсүз жаңы кийим кийиш керек деп түшүнө албайлы. Ибн Умар айтка эң жакшы, эң сулуу кийим кийген деп Байхакиде келет. Ал эми аялдар болсо зыйнат болгон жана атырды себинип, өтө ачынган, мындай көзгө көрүнө турган кызыл-тазыл кийимдерди кийбестен, аялдар деле жакшы кийим кийинип, бирок атыр сеппестен жана эркектердин көзүн бура турган кийимдерден алыс болуу. 6-чы сүннөт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сахабалардын жолу айт күнүндө бири-бирин куттуктоо. Бул дагы такаббалаллаху минна ва минкум деп, же айт маарек болсун, айтыңар берекелүү болсун, мубарак болсун, Аллах таалам силерден бизден кабыл кылсын деп ушундай сөздөрдү айтуу. Кана асхабу наби саллаллаху алейхи ва саллям идал тaqaw yawmal ayt yaqulu ba'duhum li ba'd tuqbila minna wa minka. Ибн Хажар келтирет, Аллахтын элчисинин сахабалары айт күндөрдө бири-бирине жолукканда бизден сиздерден кабыл болсун деп бири-бирин куттуктайыр эле. Жалпысынан адам куттуктап бири-бирин, бул дагы сүннөттөрдөн. 7-чи айт намазга баруу. Ушуга кайдыгер карабай, эми бул важиппи, сүннөтпү, сунна муаккадабы деп барбай койсо эмне болот дебестен шашылып баруу. Чоң ибадаттар, мусулмандардын биригиши, жолугушу, ошол майрамды майрамдай кылып адам көргөзүшү, бул ушунун артынан Аллах тааламга жакындоо. Аллах таалам Куранда айткандай, кул дейт, айткын: бифадлиллахи ва бирахматихи фабидалика фальяфраху хуа хайру мимма яжмаун. Эй Мухаммад, айткын: Аллахтын жакшылыгы менен, ырайым менен кубансын алар. Бул нерсеге кубансын. Ал бул дүйнөдө топтогон нерселерден жакшыраак дейт. Мына Аллахтын ырайым менен, жакшылыгы менен ушинтип орозо кармап, ушул айт күнүнө жетип атабыз. Бул күндө сүйүнүп, кубанып, эң жакшы кийимибизди кийип, батырыбызды себинип, юбилейибизди алып чыгып, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям убагында айт намазга эркектер эле эмес, аялдар, кыздары, бала чакалары менен керек болсо этек кири келип калса да калып барган. Болгондо этек кири келген аялдар жамаатка кошулбастан алыста туруп турат, нары саптан сырткары. Анын максаты айтты көргөзүү, Аллах тааламга жакындоо, сүйүнүү. Үйүндө калбастан бүттүгү ушуну майданга чыгышкан, ачык жерге. Болгондо этек кири келген аялдар да барат, бирок намаз окушпайт, саптан алысыраак турушат, бала чакалар менен. 8-чиси бул барган жолдо, мисалы майданга чыкты, ачык жерге намаз окууга барды. Ошол жерден барган жол менен келаткан жол окшош болбошу. Мүмкүнчүлүк болсо жолду алмаштырып келатканда, барган жолу менен эмес, келатканда башка жол менен келүү. Кана наби саллаллаху алейхи ва саллям Бухариде келет: ида кана яуму айд халафат тарик. Аллахтын элчиси Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айт күнүндө ушу жолду алмаштырчу эле дейт. Мунун хикматтары ошол жолдун кыямат кайымда жердин көөлүк бериши жана исламдын майрамын көргөзүү адамдарга, Аллахтын зикирин көргөзүү жана мунафыктарга дагы жөөттөргө да көргөзүү жана адамдарга фатва бериши, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жолугушу, кажеттерин аткарып бериши, үлгү катар көргөзүшү, ушунун баардыгы бир хикматтарынан деп алымдар эскерген. Эң негизи бул сүннөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондой кылган, бизге жетиштүү. 9-чудан айт намазды
мечитте эмес, ачык кенен жерде, майданга окшогон жерлерде окуу сүннөт болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын убагында ошол өзүнүн мечитинде 2 рекет намаз окуш 1000 рекет соопко тете болсо дагы сахабалар ушундай ээн жерде чыгышып айт намаздарды окушкан. Анан кимдин мүмкүнчүлүгү болбосо, мен андай жакка бара албай калдым деп намазга барбай койбосун. Алхамдулилля, мечиттерде окуй берет. Кимдин мүмкүнчүлүгү боло турган болсо, ачык кенен жерлерге барып уюштуруп окуса жакшы болот. 10-чудан айт намазы окула турган жерге мүмкүнчүлүгү болсо жөө баруу. Сахабалардын доорунда да ат, төө минбестен жөө барышкан. Кээ бирлерге жакын болсо деле машина менен барып, кечигип барып калат. Эмес эртерээк барып, эртерээк чыгып үйдөн. Сахабалар багымдат намазын окугандан эле ушу айт намаз кетишкен деп келишет. Эртерээк барып отуруп, Аллах Тааланы эстеп, такбир кылып, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд. Басып баратканча, жөө баратканча, базарлардан басып баратканды угулуп, такбирлери, жаңырган жолдору. Али ибн Аби Талибтен койла мина суннан тахружилил айт машиян. Айт намазга жөө басып баруу сүннөттөрдөн, жана ага чыкканга чейин тамак бир нерсе жеп кетүү дагы сүннөттөрдөн деп Тирмизиде келет. Анан дагы айтып кете турган нерсе, эгерде мечитке барып калсаңыз 2 рекет намаз окуйсуз. Эгер майданда барып калсаңыз, майданда ачык жерде болсоңуз, анда намаз окулбайт. Мечитке киргенде 2 рекет намаз окумайчы отурба деген маселе бар да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келген хадис. Бул өкүм ашпайт андай майдан жерлерде барып эле отуруп каласыз болду, намаз окубастан эле. Ал эгерде мечиттен барып айт намазды окуй турган болсоңуз, анда мечитке киргенде 2 рекет намаз окумайчы отурбайсыз. Силердин араңарда кимде-ким мечитке кирсе 2 рекет намаз окумайчы отурбасын деп келет пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бул мечитке тиешелүү. Ал эми майданда намаз окуй эле отурасыз дагы, имам келип хутбасын угасыз, анан имам коюп айттын намазын окуйсуз дагы. Бул айт күндө ушул сүннөттөрдү аткарайлы. Алхамдулилля, Аллах Таалага көп шүгүр кылайлы. Үй бүлөбүзгө, бала чакабызга, туугандарыбызды зыярат кылып, балдарыбызга, жаңы өсүп келаткан жаштарга айтты көргөзөйлү. Мусулмандардын ушундай чоң айты бар экен деп, өлүктөргө Кур'ан окутуу деп баштап, анан үйүндөгүлөргө да бир түйшүк. Андай эмес. Айтты майрамдап, аялдар дагы бала чакалар менен парктарга чыгып эс алып, тоолорго чыгып, кыдырышып, туугандарды зыярат кылып, белек тартуулап, бири-бирин куттуктап, ушундай бир жакшы маанайда өткөрүш керек. Жанагынтип анан өлүктөргө Кур'ан окутуп, анан сөзсүз мынча үйлөрдө барып кыдыруу, ар бир үйдө кыдырып отуруп, жей берип, уйкусу келип, анан биякта бала чакасын, үй бүлөсүн унутуп калган, ошондой болуп өтүп кетпешсиз керек. Ва саллаллаху таала ала хайри халкихи ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.